квартирадан келип, милиция сотрудниктери келип кармап алып кеткен. Ошол жерден штраф жазып берип, ал штрафты төлөгөм, бирок 1 жылдын ичинде ошондой повторный нарушение болсо выдворение болот экен. 1 жыл убакыт өтпөй жатып, октябрь айында кармалдым да 1 жыл квартирадан. Ошол менен ал жактан штраф жазып бербей эле 1 сутка сотто камап туруп, эртең менен 1 сутка отделениеде камап туруп, эртеси күнү сотко алып барып, сот ал жактан штраф жазып берди, анан 5 жылга выдворение берди. Выдворение бергенде башында кетейин деп жүргөм, анан YouTube'дан Москалар деген каналдан көрүп калдым, ушундай мигранттарга жардам берет экен, ушундай юрист, адвокаттар деп. Ошолордон телефон номерин алып бияка келип кайрылып обжалование бергенбиз. Октябрда бергенбиз, ошол менен бүгүн соттон чыгып атабыз. 8 ай убакыт ортодон өттү. Ал убакыттын ичинде обжалование берген кагаз менен закондуу түрдө жүрдүм Москвада. Эч ким эч нерсе эле алган жок. 23 майда 1-чи сотум болгон, бирок 1-чи сотто регистрациям базадан чыкпай калып, юристтин жардамы менен сотко кайрылып, дагы бир жолу запрос жөнөтүп, 1-чи текшерген базадан чыкпай калды. 29 майда 2-чи сот болот деп чакырган. 2-чи сотто бардык регистрациям базадан чыгып, буюрса жокко чыкты ошол выдворение. Соттон выдворение алгандан кийин 2-3 күн өткөндөн кийин кайрылдым. 5 октябрда сот болгон болсо, 10-доруна чейин кайрылдым. Кайрылып, ошол күнү эле обжалование жазып сотко өткөргөнбүз. Ошентип соттун чечимин күтүп, буюрса жакшы жакка кетчү. Эми Москвада мекендештерибиз мындай юристтер бар экенин билбейт, өзүнүн укуктарын билбейт. Сотрудниктер көбүнчөсү эле коркуп берет да, базада жок депчи. Может, алардын базасынан көрсөтпөйт экен ошондой. Соттукунда 2-чи жолу повторный текшергенде чыкты, 1-чиден чыкпай калды. Ошондой эле 1-чиден коркпой эле документтерди тууралап, документтерге так жүрсөңөр, мындай выдворение да албайсыңар, штраф да албайт экенсиң. Мындай ситуациялар болсо, кайрылыш керек ушундай юристтерге. Эми выдворение күчүнө кирип калды деп коркуп жүрөсүң да, качан кирип калат. Бирок юристтер айткан, соттун кагазы менен жүрө бересиң деп, закондуу түрдө жүрсө болот экен, качан сот сени чакырмайынча. 8 ай закондуу түрдө жүрдүм. Ошол выдворение жокко чыкты. Адвокат барып сотко катышты сиздин заседание? Адвокатсыз биз эч нерсе дей албайт экенбиз ал жерден. Закон. Ошондо адвокаттын катышканын көрсөңүз керек, сот суроо бердиби, кандай болду, процесс кандай өттү? 2 жолу тең суроолорду берип атты, юрист жооп берип атты ошол жакта. Магач мен 1-чи сотумда бир случай болгон, бир эле кыргыз жараныбыз барсак, юристке ушундай кайрылып турбук, ал юристи келбей койду. Ал балада документ да жок, трудовой договор жок. Аны болсо уже депорт кылып кетирди. Анткени юристи да жардам бербей койду, өзү да кайрылган жок. Меники болсо юрист ошол нерсе суроолордун баарына жооп берип, кайсы документтерди алып келиш керек экенин айтып, 2 жолукта тең ушу юристтин жардамы чоң болду. Тиги эле ошондо берки сиз айтып аткан киши Кыргызстан жаран алдагы кишиси, ал кайсы юристке кайрылды, орустарга же? Анын айтышы боюнча кыргыздар кайрылган. Бирок аныкы меникинде повторный нарушение эмес, жөн регистрациясы базада жок болгон. 1-чиде эле выдворение алып, ошону Кыргызстанга кетти.